Кыдыршевич, саламатсыздарбы? Жанакы менин коллегаларым ой пикирлер бөлүнүп кетип атпайбы туугандар боюнча да, эгер коррупция менен чектелген мамлекеттик кызматта иштеген адам болсо, балдарындагы, жубайындагы, туугандарындагы толугу менен кетириш керек. Анткени деген тазаланабыз деп 30 жылдан бери тазаланбай жатабыз. Бул системаны түпкү мындай коррупцияны жоготом десеңиздер, полностью кетиш керек. Анткени мамлекеттик кызматка келген, чоң кызматта иштеген адам, кыргыздардын менталитети ошондой экен да. Жаман сөз болсо тарынбагыла да. Жакында туугандарына шарт түзүп берет. Туугандары ошол коррупциянын аркасы менен жыргайт экен. Ошон үчүн буну көзөмөлгө алып туруп, аягына чейин чыгарыңыз деп ойлойм да. Это нам надо. Андан тышкары менде мындай суроо да. Дача взятки бар, вымогательство взятки бар. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө көптөгөн биздин ишкерлер иш козголуп атат, ар кандай маселелер болуп атат. Бирок деген алардан ошол каражаттарды вымогать эткен адамдар бар да. Так. Он же ни один предприниматель добровольно не пойдет предлагать деньги. Менин башыман өткөндө окуя болгон ошол. Бул 2014-жылы антимонополия кызматынын жетекчиси, ал биздин белгилүү саясатчыбыздын атасы болчу, $6000 вымогать этип, аягында Финпол балдарына кайрылгам да. Алар айтты: или вы напишите заявление, или он вас посадит. И вот көпчүлүк бизнесмен аргасыз ошондой кызматкерлер вымогать эткен үчүн барып беришет. Мындай деңиз, биз аны часым случайда биз айта албайбыз, бирок мондай биз эгерде мамлекеттик кызматкерлерди ошол жана сиз айткан вымогательство взятка менен кармай турган болсок, так, жөнөкөй ишкерлерди кармагандан көрө биз ошого мындай мен айтканда мен өзүм жеке кубанам да. Чын айтайын, мен кубанам. Жөнөкөй ишкерлерге тийбей, мамлекеттин ичиндеги взяточниктерди, мамлекеттин ичиндеги дача, передача, вымогательство, взяткалардын бардыгын мамлекеттик орган адамдарын тазалашыбыз керек да. Ал эми жөнөкөй ишкерлер, сиз айткандай кимдир бирөөсү вынужденный берип калат, кимдир бирөөсү заставить этишет. Заставить этишет. Да, аны өзү добровольный бергендер өтө эле аз. Сиз айтканыңыз туура. Андан тышкары мен ойлойм, УКМКнын арасында деле бүт эле кызматкерлердин арасында 100% сиз да кепилдик бере албайсыз да. Никто у нас не вымогает деп ГКМБ. Правильно? Вы 100% гарантии не не то, что там дать. 10%. У нас тоже есть коррупционеры. Среди ГКМБшников тоже имеются коррупционеры. И это открыто я вам признаю. А так? Вот если ошондой мы уже привлекаем уже несколько сотрудников за этот год, за прошлый год. У меня сейчас статистики нет, но ежегодно мы привлекаем своих сотрудников. А то, что там увольняем или там отправляем там отставку, то есть распоряжение, их сотни. Ежедневно это идет работа. Алардын арасынан деле көнүп калгандары, ГКМБшниктер билесиздер, алар бир жумушка киргенден кийин 2 жыл, 3 жылда жумуштан чыгып кетпейт. 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 30 жыл иштегендер бар. Так? Ушул бийлик төрөлгөндө, то есть жаңы независимость алганыбыздан баштап бүгүнкү күнчө иштегендер бар. То есть бардык бийлик менен иштеп келгендер бар. Ошолорду некоторые, как говорится, поддаются как бы перевоспитанию, а некоторые нет. Кто привык делать коррупцию, он до сих пор и делает. Поэтому я к ним отношусь очень отрицательно. УКМКда ошондой кызматкерлер болсо, жарандар эмне кылсын ишкерлер? Бүгүнкү күндө ошондой учурлар боюнча мага да жетип атат маалымат да. УКМК 100% тазаланганда, анда мамлекетте 100% тазаланып бүтөт да. Ушундай болот да. Ошондой адамдар болсо, ишкерлер кандай кылсын? Кимге арыздансын? Сизге келишсин? Мага кайрылсын, сөзсүз түрдө. Мен азыр карабаймын. Мен жанагы мамлекеттик кызматта иштейби, чоң кызматта, кичине кызматта өзүңүз көрүп атасыздар, урматтуу депутаттар. Мен азыр жаман көргөн, кайсы эле мамлекеттик органдын баары жаман көрөт меничи. Азыр ушул кызматтан иштеп азыр келатып, бир туугандардан дагы, достордон, тууган уруктан, бала чака, жанагы жакындардан баарынан мындай айтканда алыстап кеттим. Азыр менчи мен эч ким менен сүйлөшпөйм, эч ким менен бир жака барбайм, эч ким менен отурбаймын. Только ушу ишти гана кыламын. Анан кийин азыр көптөрү күтүп жүрүшөт. Эртең сен да жумушуң бүтөр депчи. Нучу,
Ошондуктан биз айтайын дегеним, УКМКнын арасы дагы ошондой. Бизде деле көптөгөн жанагы туура эмес иштеген кызматкерлерибиз бар. Аларды привлекать этип атамын. Мына военный прокуратурага берип атабыз. Камалгандары бар. Бүгүнкү күндө камалып отургандары дагы бар. Жумуштан кетиргендерим уйма, например. Тазалайсыз. Тазалаганга мен милдеттүүмүн. Это моя прямая обязанность. Хорошо. Анан соцсеттерде эми көбүнчө орус жарандарына саткан биздин паспорттор боюнча мамлекеттик кызматта, чоң кызматта мындай связьтер болбосо сатылбайт. Ушул маселени изилдедиңизби, аягына чыгасызбы? Бүгүнкү күндө объявление берилип атат. Паспорт деп атасызбы? Именно паспорттор боюнча. Соц тармактарды ачсаңыз толуп тура. Жок, мындай деңиз, соц тармактарга жаза берет аларчы. Жок, Азыр паспорт берүү боюнча, ошентип айтылып атат да. паспорт берүү боюнча азыр уже порядок болуп. болуп калды. Мына, Кандай? ошондуктан ошол паспортты берген статьяны дагы коррупционные иные преступления против интересов государственной службы деп туруп жаздык. Что это такое? Это статья 347 незаконной выдачи паспортов. То есть специальный статьяны ошол коррупционный деяниеге коштук да. То есть ошонун сыңарындай уже паспортты азыр бергендер деле ушул статья менен каралат. Так, хорошо. И заключение заведомо невыгодный контракт боюнча да, ооруканаларда, мектептерде, мисалы ооруканада жакшы УЗИни алып бере алышпайт. Анткени тендерден эң арзанды алыш керек. Ошондо биздин жарандарга эң арзан алып беребизби, же сапаттууну алып беребиз деп баштары ооруган жетекчилер аягында камалып кетпейби? Ушул жагын карап коюңуздар. Болушу мүмкүн. Билим берүү системасында и ооруканаларда ушул чоң маселе да. Эски мамлекеттик ооруканалардын чоң көйгөйү. Жеке фирмаларда деген алар заманбап УЗИлерди алышат мисалы. Мамлекеттерде болсо тендерлерден тияк-бияктарын өтмөйүнчө кийин камалып кетебиз деп корккондон эң арзан, эң начар сапаттуу алып запчастьтарынан баштап ошол аппараттарды алып атабыз да. Анан бул статья мындай ишке ашырам десеңиз, анда любой оорукананын жетекчиси бүт эле камай бересиздер да. Осторожно с этим. Туура айтасыз.